Хотя тияка Садыр Нуркожоевичко все бардыгы жакшы, эч кандай эчтеке болгон жок. Мыйзам жүзүндө эл жыргап жашап атат. Сиздин саясатыңызды жүргүзүп атабыз. Эч кандай захват болгон жок деп жалган маалыматты катар кылып берип атат. Переворот болгон кезде эле эл келип туруп эле баягы перевороттон келип туруп эле бияк басып алган. Маалымдама жасалмабы ошондо? Жасалма, бул подделка, фальшивый. Жасалма болгон болсо өлгөндөрдү казыш керек, төрөлгөндөрдү кайра төрөлгөн жагына киргизиш керек. Бүт курста чүй ГУВД дагы. Анан ушинтип эле ызычуу болуп элдин баары коркуп калган. Мыйзам иштебейт. Мыйзам иштебеген үчүн биз корболуп атабыз. Иштебеген үчүн мына бул мыйзам иштесе биз коркоп элек. Болбосо канча киши мыйзам иштесе коркпой айтпайлык дардаңдап мындай болгон ооба деп. Мыйзамыңар иштебеген үчүн коркуп мынтип кысып турабыз да. Аларды жаман деп айтпайм, алардын да өзүнүн деңгээли бар, алардын да өзүнүн түшүнүгү бар, алардын да өзүнүн укугу бар. Көз чумуп жаап, себеби бул жерде өтө чоң бешиный акча бар да. Мамлекеттин жерин талкалашып атат үчүн. Бирөөлөрдүн чөнтөгүн толтуруп байып, бул кичинекей айылда болуп аткан кылмыш, бул мамлекеттин трагедиясы. Бу жерде 95% коркот. Жүрөгүн суун алып салган. Сүйлөй албайт чындыкты. Себеби түндө келип сабап кетет. Роудга сабалды деп арыз түшсө, роуду прокуратура жаап салат фактически. Садыр Нуркожоевич телевизордон бир нече жолу айткан, мурдагы губернатор Тентишев да айткан бир 2 ай мурда. Катаал чара эч кандай көрүлгөн жок. Мына териштирбейби көрсө? Амансыз урматтуу көрөрман, сиз PRT YouTube каналын көрүүдөсүз. Бизге ошол Бишкек шаарынын чет жакасында жайгашкан Акжар конушунун айрым тургундары бизге кайрылып редакциябызга ошол аталган конушта бир коррупциялык иштер болуп аткандыгын жана аларды айтып чыккан адамдарга кайсыр адамдардын тобу тарабынан кысымдар, уруп согуулар, коркутуулар болуп жаткандыгын айтып бизге кайрылышкан. Жана алар арыз менен кайрылса укук коргоо органдарынан дагы эч кандай бир тиешелүү чаралар көрүлбөй, бир көз жаздында калып жаткандыгын айтып, бир нааразычылыгын билдирип кайрылышкан эле. Биз азыр ошол Акжар конушуна келип, окуянын чоо жайын кененирээк билүү максатында ошол жака келдик. Алдыда ошол тууралуу кененирээк баяндайбыз. Негизи 4-5 жылдан бери болуп келип атат да. Акжар чын-чынына келгенде бир сөз менен айтканда, мыйзамсыз болгон үчүн жергиликтүү ошол тиешелүү Аламедин районуна караган Ленинский айыл өкмөтүнүн жери мыйзам боюнча айдоо жер болуп, анан 2005 захват болгондон бери ошол өзүнчө коррупционный мыйзамсыз мошенниктерден куралган Сүйүм Мырзаканов деген бир 7-8 адам топ түзүп, анан өзүнчө печать алып, некоммерческий общественный объединение Акжар Адилет деген мыйзамсыз айыл өкмөттүн башкаруу укугун өзүнө ыйгарым укугун ыйгарып алып, 12 жылдан бери Акжарды элин эзип, ичиндеги жетим жесир, инвалидтер, сала албай калган, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын жарым бүткөн фундаменттери куюлган, жарым бүткөн дубалдары бүткөн үйлөрдү тартып алып сатып берген. Анан ал адамдар мынакей менин колумда арыздары жатат. Ошол Сапаров Мамарасул деген мынакей 7-көчөдө 280 миңге сатып берген. Гүлбү Дондоева, Сүйүм Мырзаканов, Улан Жумабаев дегендер. Анан бул жаран 2018-2017 Сүйүм Мырзакановго менин участогум үчүн тартып алып сатып бересиңер, ким укуп берди, барсам муну сабаган топтолуп. Инвалид, баткенден болот, үйү жок бүгүнкү күнгө чейин. Ушундай анан роудуга арыз жазган, ал роудуга арыз жазса, роуду жаап таштаган. Прокуратурага менде мынол материал бар. Кашкар Жунушалиев, Өткүрбек Жамшитовга чейин жазылган арыздар мынакей. Бул Матраимо Замираныкын баняга налог салган 2,000–2,5 миңден. Мына 2020-жылы токтоду, ушул күнгө чейин. Сүйүм Мырзаканов өзүнчө мыйзамдарды чыгарып алып, мынакей Сапаров Мамарасулдуку Кашкар Жунушалиевке жазган, регистрация болгон. Осо мемесин. Осо Акжар Адилетти атпайсызбы, Анын эмне иш алып барат алар? Булар эч кандай иш алып барбайт, алдоо жолу менен өзүнчө мамлекеттин мыйзамдарына каршы келген токтомдорду, закондорду чыгарышып алган, бирок эч кандай кагаз жүзүндө эмес. Кагаз жүзүндө протокол түзүп, бир мамлекеттин мыйзамынын рамкасынын ичинде чыгарса бир жөн. Булар ооз эки Сүйүм Мырзаканов
телефондон Акжардын группасын айтат. Мисалы үчүн кече Садыр Нуркожоевичтин мыйзамсыз айыл болуп кеткен айылдарды мыйзамдаштыруу боюнча токтомдун негизинде топосъемка деп 2,5 миңден топтойсуңар деп Сүйүн Мырзаканов телефондон Акжар маалымат группасын айтты. Анан элдер ишенген ишенди, бергендер берди, бербегендер бербей, Акжар 2 бөлүнүп ызчы болуп 2,5 миң сомдон топтоп алган бүгүнкү күндө. Бул боюнча прокуратурага биз арыз менен кайрылганыбызда прокуратура могул жерде жазып атат мынакей. Сүйүн Мырзакановдун топтогон акчалары мыйзамсыз. Муну айыл өкмөт жазаш керек. Айыл өкмөт акча бөлүп, айыл өкмөт көзөмөл кылыш керек деп мынакей. Үстүнө иш козголгон 209 КЖКнын 209 статья 4-час 1-пункт алдамчылык беренеси боюнча. Бул бир нече арыздардын негизинде толтура арыздар мынакей. Ал топосъемка ушун менен 4-чү жолу жасалып атат. Бир дагы элге отчет берген эмес. Каяка жумшаган, кантип элден алганда колмо-кол алышат. Көчө башчыларын өзү шайлаган, кварталыйларды өзү шайлаган. Анан ошолор аркылуу алат акчаны, анан отчет бербейт. Эч кандай алып атканда мындай эле фамилияны жазат экен дагы кол койдуруп алат экен. Доому жок дегендей кылып. Каршы эмесмин дегенсип. Бүттү анан ал акчаны отчет да бербейт, эч кандай кагаз жүзүндө эчтеке жок. Ушинтип андан сырткары Сүйүн Мырзаканов жолдорго налог салган мынакей. Өзүнүн колу. 200 сомдон 1,5 миң сомго чейин, үйлөргө 200 сомдон квартал сайын 2012 жылдан баштап ушу бүгүнкү күнгө чейин. Магазиндер 1000 сом, 2000 көңүлүнөн чыгарып берет. А көрсөтөлгөн жолду маршрутниктер 130, 286 маршрутниктер акча топтоп, ошолор жасайт экен. Өткөндө азыр барып сурасаңыздар да айтып берет. Биз кылабыз, Сүйүн кылган эмес ушу убакка чейин деп. Анан бул боюнча биз Чүйүшкү губернаторго да кайрылганбыз, мынакей жооп турат. Мына жерде жазып атат. Сүйүн Мырзакановдун кылган иштери бүт мыйзамсыз. Бул жактачы мага түшүнүксүз болгон нерсе бул өзүнчө ОСО ачкан атпайсызбы? ОСО эмес, бул общественное объединение. Коомдук бирикме. Коомдук бирикме. Коомдук бирикме болгондо булар мынтип акча алганга буларга ким укук берип атат дагы, анан кайсы элдер, кайсы адамдар макул болуп акча берип атат? Бул себептен жана. Бул мыйзам чегинде, мыйзам жагынан алып көргөндө бул гуманитардык гана ишти алып бара турган коом экен, некоммерческий. Анан анын үстүнө бул чиленде бир 10го жетпеген адам 2,5 миң түтүн элди ушу күнгө чейин башкарып, алдамчылык жолу менен. Себеби муну телефондо мемелер бар, кварталыйлар сүйлөп атат. Эгерде биз акча бербесек, бизге решение чыкпайт экен, кызыл китеп берилбейт деген алдоо жолдор менен бу жерде элдер ишенип алып, мыйзамды түшүнбөйт, ар жактан келишкен карапайым калк өзүнүн жөнөкөй укугун да билбеген үчүн ошондон пайдаланып келген да бүгүнкү күнгө чейин. Андан сырткары Сүйүн Мырзаканов банктарга акча төлөткөн бул. Банктарга счет аштырып, акча төлөтүп, менде мынакей өзүнүн мемелери бар, мынакей. 2015 жылы ушул ким банкка огородко акча төлөсө, ошого кызыл китеп чыгарып берем деп төлөттүргөн. Эрески банкка, KICB банкка мынакей огород за усадебный участок деп. Бул шотторду роуду менен прокуратура изилдеген жок ушу күнгө чейин. Анан биз генеральныйга жазып, МВДго бар, могул ачылган шоттордун ким чөнтөнү түшүп атат, карагыла деп ызылдап ошон үчүн жүргөнбүз. Анан роудуда ушул ишти толтура бир целый эпизод ишти караган Мырзабеков Алмаз деген следователь элдердин арыздарын бурмалап, жанагы факты болуп аткан допрос кылат очный ставкада. Ошол өзү компьютер менен жазып атканда доом жок деп жастыртып бир нече арыздарды жок кылып салганын биз сурак протоколунун копиясын бербей атып, араң зорго алып окуганда анан ачыкка чыгып калды да. Анан кийин биз ушу боюнча 11 март күнү, апрель күнү ГУДга барганбыз. РОУДга ишенбейбиз, арыздарды жок кылып атат, ГУД өзүңөр алгыла деп. 30 март күнү мени замначальник Мирлан Насиров чакырып, да ГУД алып атат, мынакей токтом чыкты деп биздин арызыбыздын негизинде токтом чыгарып комиссия түзүлдү, өзүнчө группа түзүлдү, РОУД карабай турган болду деп. Көрсө мени алдаган экен. 11 күнү элдер менен барганбызда апрелде.
сапар тилекучи кабыл алсын десек, ал кабыл албай качып кетти. Бияка окуянын детальдарын эми расмий органдарга текшерет болуш керек. Бул Сүйүн Мырзаканов дейсизби? Ооба. Бул адам азыр баягы прокуратура иш козгоду деп атпайсызбы? Ооба, иш козгоду. Каякта кабарыңыз барбы? Азыр таапта беймарал эч кандай эчтеке болбой, мурдун балта кеспей эле жүрөт. Мынакей прокуратура ЕППга каттаган косколгон иши. Каякта жашайт ал? Бул ушул Акжардын 22-көчөдө жашайт. Үйүн барып көрсөңүздөр болот, кандай жашайт. Анан ошондо айтып атпайсызбы, алдамчылык менен алектенген депчи? Ошондо бул жактын тургундары билбестен улам эле келип акча сураса бере бергенби ошондо, мен документтерди бүтүрүп берем, мен мынтип берем, тигинтип берем десе эле. Кээ бирлери билбестен ишенип беришкен, кээ бирлери моундай могул жерде арыштары турат, зордук алышкан. Бербесең жата бересиң, сага документ чыгарып бербейбиз, мына кызыл китепти биз беребиз деп. Зордук алышкан. Могул жерде бир нече арыштар мынакей жазып атат. Түшүнүктүү. Бул Адилет деген коомдук бирикменин кандайдыр бир өздөрүн тастыктаган, бир каттоодон өткөн документтери барбы? Каттоодон өткөн печаты бар экен, Акжар Адилет деген. Могул жерде мынакей азыр силерге көрсөтө кетейин. Ушундай справкаларды берет. Акжарда жашайт деген. Мынакей мындай маалымат, бул мындай справканы айыл өкмөттүн гана укугу бар. А булар ошондо жасалмабы же кандай? Жок, бул общественный мнение өзүнүкү гана. Муну гуманитардын иштерди иштетип документке ушундай печатын багыш керек. А булар маалымат справка берип атат, Акжарда жашайт деген. Бул айыл өкмөт бериш керек мындай справканы. Ошондо бул маалымдама жасалмабы ошондо? Жасалма, бул подделка, фальшивый. Муну прокуратура могул жерде тастыктап айтып атат, мынакей. Могул жерде мен сөзмө сөз бул иштер боюнча сиздер айыл өкмөткө кайрылып көрдүңүздөрбү? Айыл өкмөткө кайрылдык. Акыркы күнү ошол февралдын 4-үндө кылмыш иши козголгондон кийин айыл өкмөткө, Чүйүскө губернаторго, Чүй прокуратурасына, Алабий прокуратурасына кат менен кайрылдык. Айыл өкмөт берсин справканы деп. Андан кийин ошо бир айдан бери мына айыл өкмөт, Ленинский айыл өкмөтү берип калды. Быйылкы жылы тагыраак 2022-жылы кайрылдыңыздар да айыл өкмөткө? Быйыл кайрылдык. Буга чейин Сүйүн Мырзаканов айыл өкмөткө барып бир маалымга табыш же бир жерге үйгө кызыл китеп алыш сыяктуу маселелерде айыл өкмөткө кайрылганбыз. Мына менде бүт кайрылуулар турат. Алардан кандай жооп? Алар эч кандай жооп бербестен бизге силер карабайсыңар деген таризде. Себеби Бекова Кайргүл Сардарбековна 2010-жылдан бери Сүйүн Мырзаканов менен чогуу жерди баланс калбастан ушул кылмыш иштерге кошо түрткү берип, өзү кошо аралашып жер сатканда үстүнөн карап келген. Ошон үчүн Бекова Кайргүл Сардарбековна жакында иш козголуп камалыптыр ал. Ленинский айыл өкмөтүнүн башчысы. Анан быйыл Сүйүн Мырзакановдун үстүнөн иш козголгондон кийин айыл өкмөткө, губернаторго кайрылдык, бизде каты турат. Андан кийин Ленинский айыл өкмөтү берип калды. Азыркы бул жер кайсы айылга карап калат? Ленинский айыл өкмөтүнө карайт. Теретер айылына. Түшүнүктүү. Ленинский айыл өкмөтүнүн башчысы ким болгон дейсиз? Бекова Кайргүл Сардарбековна. Ушул күнгө чейин. Азыр башка. Ал үстүнө иш козголуп. Ошо Бекова Кайргүл деген сиздерге эч кандай бир документтерди бир жок. Жергиликтүү тургундардын кандайдыр бир маселелерин чечпей эле даже бизге карабайсыңар деген жүйөн айтып таризде. Даже аким дагы. Ошо маалдагы аким Марс Сакараев менде ответи турат. Ошол убакта бул Сүйүн деген адам ошол учурдан пайдаланып баягы документти биз беребиз, биз бүтүрөбүз деген өңүттө бир жалган айтуулар менен элдерден алдап акча алып жүргөн ошондо, Алдап акча алып банктарга төлөтүп. Ооба. Түшүнүктүү. Анан сиз буларды айтып чыккандан кийин кысым болуп уртак калды да атасыз? Кысым мен 2019-жылы ошол Акжардын мыйзамсыз жерлери сатылышындай суу баняларга, жолдорго налог салып мыйзамсыз алып атканы тууралуу прокуратурага, генеральный прокуратурага арыз жазып кайрылганбыз. Коллективный арыздар бар, мунун ичинде бүт мынакей толтура арыз. Анан кийин ответтерин алганда биз карап атабыз. Үстүнөн чара көрөбүз деп алып туруп эле мына башкы тергөө чүй иштер башкармалыгы акимге сунуш гана берип коюп аткан. Карап койгула деп сунуштамаларды гана жөнөтүп аткан. Анан кылмыш козголгон эмес. Бирок 2019 мен ошол Акжардын ичиндеги жана азыркы Нуркожо ата конушу жаңы базылып мыйзамсыз сатылынып атканда комиссия түштүртүп телевидениени алып келип ошо маалда губернатор Алтынбек Абдисаламовичтин мемеси менен, демилгеси менен кайрылганда комиссия түзүп барып 29 март күнү
мыйзамсыз жерлер сатылып аткан айдоо багытында барып тартышкан. Менде видеосы да бар могу телефондо. Анан кийин мага ага чейин коркутуу болуп жүрдү. Мен прокуратурага арыз жазгам, мунун ичинде бар, коркутуу болуп атат, мени караңыздар деп. Анан 30 март күнү кечке маал ушул жерден покушение алып сабап, мен больницага жатып чыктым. Кайкан салды сизди? Ушул үйдүн алдынан чакырып чыгып, могу эшиктин алдынан сабап Качканда качышты. эмне кылды мисалы? Мени бер жака чыгыңыз деп мындай бет башын жабып алган бир 2 жигит келип, анан бирөөсү ошол могу 2 буттун ортосуна чыккан беле тукум аралаштырып тепкенде жатып калдым. Анан чөнтөгүндө таштар бар экен, урганда Кудай жалга башыма тибей калды мондай таштардан экөө. Анан качкан боюнча кетишти. Анан мондай таштар Кудай сактады. Анан ошол жерден эле мен скорый чакырып больницага кеттим. Больницада 12 күндөй жаттым. Менде ал документтер бар. Анан кийин ровуду арызымды алып судмед экспертный заключениясы чыкса дагы 3 ай 4 ай сүрүп, мелкий хулиганство такап, допрос да кылбастан жаап салган. Ушундай эле көрүнүштөрдү башка ушул арызданган Акжардын жарандарына дагы ушундай жаап, бир нече арыздарды жапкан үчүн алар үмүт үзүлүп, колубуздан эчтеке келбейт экен деп коркушуп калган. Түндө бандиттери бар, Нарымбек, Дайырбек деген балдар менен келишет. Мына өткөндө топосъемка мыйзамсыз топтолуп атат акча деп айтып койгон үчүн 25 январь күнү түнкү саат 12-де кирип келип, менде видеосу бар, келинчегим тартып түндө үйгө эшикти ачып маяка чейин киргизип келип, анан мени коркутушуп, ал боюнча ровуда арыз жазып, ал да каралбай жабылып калды. Кайсы ровуда именно? Аламинский ровуду бүт аралашкан. Ким деген тергөөчү алды? Тергөөчү Мырзабеков Алмаз, да башка тергөөчүлөр, анын башчысы Меме Майрамбеков, Нурлан Майрамбеков бекен, ушундай бүт курста чүй ГУВД дагы. Анан ушинтип эле ызычуу болуп, элдин баары коркуп калган. Сонда расмий органдар, баягы, то есть укук коргоо органдары булдан кабардар болуп, билип туруп эле көз жумуп коюп атабы ошондо? Көз жумуп, жаап, себеби бул жерде өтө чоң бешеный акча бар да. Себеби жанагы справканын өзүнө эле Сүйүн Мырзаканов биз эсептеп чыктык. 13 миллион 200 миң 12 жылдын ичинде акча пайда көрүп атат. Андан башка жерлерди сатып атат. Садиктин жерин сатып берген Садикке деп, мектептин жерин саткан, площадка деп балдар площадкасына калтырып койгон жерлерди саткан, жана инвалидтердин участоктарынан сырткары. Алар кимге сатып атат? Алар эми жанагы жер алам деген өздөрүнүн тааныштарына сатат да, жеке жактарга. Анан кээ бирлеринин огороддору алты соток болсо келип тостуртпай жарым бөлүп саткан арыздар бар бизде мондай. Ошо могу справканы жыл сайын берип турабы булар адамдар кандай? Постоянно берчү. Азыр мына иш козголгондон бери үстүн изимайт этип документ. Мисалы бул маалыматты алганга кимде зарылчылык бар? Жыл сайын 50 сом төлөп алганга кимде зарылчылык? Мисалы үчүн Акжардан, Акжарда жашагандар башка айыл өкмөттөргө же Ленинскийге барса алар бербей койгон да, Бековаларчы. Анан айылы жок Сүйүн Мырзаканов, мына мен берем, менин укугум бар деп укукту өзүнө ыйгарып алып, мисалы үчүн банктарга алышкан, мектепке балдарын киргизгени, больницага жатса, жумушка кирсе, мен өзүм деле алгам 1-2 жолу. Анан эми эл жок дегенде жылына бир үй бүлө 500 сомдук справка алат экен да. Балдарын садикке, мектепке, банктарга ооруп калса, жумушка. Жанагы маалыматты дагы көрүп койсок болобу ошолор берип аткан справканы? Көрүп койсоңор болот. Ушул справканы баягы алып аткан ошол кайсы мектеп болсун, же бир банк болобу? Мынакей мага берип атат. Көрө байкай. Как госрегистр катары берип атат. Могул жерде жазып атат. Госрегистр катары. Сиздин үйүңүздүн регистрациясы бизде жок, келип регистрация кылып кетиңиз. Госрегистр катары. Мен унутуп калыптым, даже дагы бир мемези мошенничествонун жолу бар. Сатылган үйлөрдөн ушинтип өздөрүнүн базасына регистрация кылабыз деп 10 миңден 15 миңден акча алып турушкан булар. Ар бир сатылган үйдөн. Болбосо үйүңдү сата албайсың деп. Түшүнүктүү. Булар топосъемкадан 4 жыл алган атпайсызбы? 4 жыл топосъемка. Макул акчаны алды, бирок ошондой бир жыйынтык болдубу? Жок, жыйынтык болгон жок. Акыркы топосъемкасында прокуратура иш козгоп, негизсиз деп тапты. Азыр үстүнөн иш козголгон, эмне кылып аракет кылып жапканга аракет кылып атат. ГУВД дагы, РОУД дагы. Ал жерде 2019 жылга чейин 329 арыз катталып атат. Андан бери мына кече жакында бир 250дөй арыз катталды. Ошол арыздар мынакей целый букет биякта толтура иш козгоп коюп эле отурушат РОУДлар. Анан ушул арыздарды кайрадан териштирип, элдер менен чогуу барып,
ГУДга ошол кече 11 апрелде барганда мени чакырып кирип саат 2-де. Ошол жерден кармап, уруп, анан РОУДга колумду тыгып, колумдорум кайрып, как жанагы террористти кармагандай күч менен алып келип, түнкү саат 10го чейин кыйнап, бир документтерге кол коесуң деп, Алмаз Мырзабеков деген Силедагы чүйүскө ГУДун ат көрсөм тааныйм. Силедагы бир кыз чачым могул жерден 4-5 милициялар ошентип кыйнап, анан түнкү саат телефондорумду алып койду. Туугандарым барган экен, жолотпой. Адвокатым барып, саат 5-терде барып, менин акыбалымды көрүп кыйналып аткан. Скорый чакырса, скорыйга да бербей коюшту. Түнкү саат 10-до анан айла мен айттым, анда мени камак болмой кишени салып мен жатайын тынч. Камерага тизем. Документтерге кол коесуз, анан чыгасыз, болбосо чыкпайсыз деп. Бир документине кол койдуруп, анан калгандарына кол койбой койдум. Саат 10-до коюп. Ошол жерден анан скорый. Кабарыңыз барбы же билбейсизби? Жана обязательство деген бир документтер бар экен. Калгандарын билбейм. Анан жанагы допроско чакыруу повесткага бир күндүгүнө араң кол коюп бердим. Мени 2-де сабап алып барып тыгып атат, 3-19-да арызды каттап атат. Эмне себептен алып барат айка? Эмне кайсы бир жөнүнөн алып барат да? Булар жалган бирөөлөргө арыз жаздырып, менин үстүмөн Сүйүм Мырзакановго коюлган мошеннический 209-статьяны коюп, мен алып баргандан кийин уруп 1-2 сааттан кийин анан арызды каттап Барганда ошо укук коргоо органдарынан сизге кол көтөрүү болдубу? ошол жерден ГУДун ичинен урганда полго кулап түшүп, эзимди жоготуп ошол жерде. Башым менен чыккандан кийин кайра бир акыйкатчыларга же башкы прокуратурага кайрылган жоксузбу? Бул боюнча мен скорый менен барып 4-көр больницага жатканда Свердловский прокуратура үстүнөн иш козгоптур, милициялардын үстүнөн. Анан омбудсмендерге кайрылдым, өздөрү келип, жанагындай Стамбулский протокол деген уруп сабоо боюнча Стамбулский протокол түшкөн экен. Азыр министрге менде болуш керек анын копиясы. Анан ошол Стамбулский протоколдун негизинде мен мына больницада жаткан кагазым ошол күнү барып жатып больницада. Анан Стамбулский протокол мынакей. Ошол милициялардын зордук зомбулугу. Мен бул боюнча международный укук коргоо уюмдарына, ООНго кайрылсам болот экен. Ал тиги омбудсмендер азыр көзөмөлдө карашып атат. Прокуратура азыр ошол милицияларды тергеп сурак алып атыптыр. Анан сизди бул жактан келип сабап кетип атпайсызбы үйдөн? Ошолордун бир формасы жок беле расмий? Жок. Беттерин таанып калдыңызбы жок дегенде? Бул 2019-жылы сабагандыбы? Жок, жакын эле атпайсызбы? Жакында ооба таанып калдым. Алар менде могу телефондо бар. Сабаганы жок, бирок ошол сабаганга чейин алдап алып кирип аткандагы милициялар, ГУДун милициялары, РОУдун милициялары, Ак Жардын участкойлору барган бир 10 чакты милиция. Ушулар беттерин таанып калдым. Үйүн жанынан келип сабап кеткен адамдар, Жок, ошо ГУДдан мени кармап сабашкан. Бул жактан сабагандарчы? Бул жактан сабагандагы мен таанып калдым, 2019 покушение кылган анда. Аны мен РОУдга арыз менен кайрылсам, сабаганды тааныйм, көрсөтүп берем десем, эч кандай допрос да кылбай, суракка да чакырбай, шектүү адамдарды чакырбастан 3 ай 4 айдын ичинде жаап таштаган. Азыр ошондо бул Ак Жар конуш болуп эсептелет да, туурабы? Ак Жар конушу. Азыр тапта дагы эч жакка карабай турабы дагы? Азыр ошол кызыл китеп чыгып, биз баягы арызданып генеральный прокуратурага, АПК-пресске, тийиштүү органдын силовой структурага кайрылгандан бери Ленинский айыл өкмөттү каратып, жаңы айыл өкмөт келген экен, жакшы деп справка берип атат. Ак Жар ошо Ленинскийге бизге карайт деген. Анан сиздин бул жакта жашаганыңызга канча жыл болду деген? Мен 2005 ушул участокто алып, ушул жерде 2005тен бери бала чакам менен жашайм. Кошуналар деле ушул сыяктуу. Ушул сыяктуу. Дээрлик 20 жылга жакын убакыт, 15 жылдан ашуун убакыттан бери. 15 жыл. Кыскасы бул жерде өтө Ак Жарда мындай деспотизм, Сүйүм Мырзаканов мыйзамсыз өзүн өзү узурпация бийликти алып алып, айыл өкмөт болбосо дагы тирания Сүйүм Мырзакановдун башкаруусунда. Анан өтө мындай коркутуу, үркүтүү, басмырлоо, акча бербегендер зордоп алуу, ушундай бир кылмыштар болгондо бул Ак Жардын трагедиясы. Бул кичинекей айылда болуп аткан кылмыш, бул мамлекеттин трагедиясы, мамлекеттин имиджине шек келтирүү. Садыр Нуркожоевичтин жүргүзүп аткан бийлигине саботаж кылуу болуп атпайбы? РОУду дагы, ГУВду дагы, Чүйүский прокуратура, Чүйүский, Аламнийский прокуратура, облус прокуратуралар түздөн-түз Садыр Нуркожоевичтин жазып аткан идея жүргүзгөн саясатына кылып аткан иштерине саботаж кылып атат.
Мен ошонтип айтмакмын. Каршы иштешип атат. Сиздердин деги эле мүдөөңүздөр эмне болот эми бул жакта? Мүдөөбүз ушул жер мыйзамсыз болуп элдерге кызыл китеп чыкса, анан могул кылмыштардын бети ачылып, күнөөлүүлөр мыйзам чегинде жазага тартылсын да. Эмне үчүн булар миллиарддаган, миллиондогон акчаларды алып байып, үйлөрдү кош-кош салып, ат сарайлары бар экен, мал сарайлары шаардан особняк үйлөрдү алып туруп Сүйүн Мырзаканов жана анын колунда иштеген Гүлбү Дондоева, Улан Жумабаев, Замир Сафарбеков, Роза Ажигулова, Дайыр Нарымбек деген ошол 12 жылдан бери эч ишти кылбай, эч жер иштебей ушу элдин үстүнөн жашап келет. Акча топтоп мыйзамсыз, байышты аябай. Контораларды салып, даже элдердин участтарын тартып алып, шарт койгон. Менде арыздары жүрөт, принтерлерди, компьютерлерди алдырткан. Ошол участогыңды берем кайра, болбосо алып коебуз деп. Бул эмне деген акмакчылык, эмне деген бул кылмыш. Анан ушуларды изилдеп, ушуларды айтып жүрүп, мен дагы ушундай коркунучтарга кириптер болуп, мына азыр түнү менен уктабайчам, балдарым мынакей жаш. Ушундай азыркы заманда ушундай көрүнүштөр болуп атат. Мына бул жакта ошол жабырлануучу деп саналган Кубаныч мырза окуянын болгонун айтып берди. Азыр алдыда дагы ушул Акжар конушунун башка дагы тургундары жабыр тарткандыгын жана алар дагы бир окуя тууралуу кененирээк айтып берерин билдирди. Биз азыр алдыда ошол тургундарга барып дагы да кененирээк маалымат алмакчыбыз. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Жана бул маалымат башкаларга жетиш үчүн көрүп аткан видеону башкаларга бөлүшүп коюңузду суранабыз. Көпчүлүк элдин баары эле өзүнүн оокаты менен экен, мындай майда чүйдө нерселерге көз жумуп жүрө беришет экен. Акыры келип туруп ушул коррупцияга жол ачып атпайбы? Аябай чоң коррупционерлер болуп кетишти да буларчы. Буларды бир өкмөттүн деңгээлинде күчтүүрөөк мамиле кылып карабасаңыз, коррупцияга каршы күрөшүп атабыз деп атпайбы Садыр Жапаров президентибиз. Ошол айткандары чын болсо ушуга окшогон айылдардан башташ керек. Мына жерде элдердин баары бозоруп, таланып неметип бүткөн уже жүдөп калган элдер. Келип алып мына окшогон бир 5-6 коррупционер келип алып айылды курутуп отурушат. Булардын эми акчасы көп экен, ар жак бер жакта сүйлөгөндөрдү оозун жаап, документтерди жаап кое беришет экен. Бирок качанга чейин ушинтип жүрөбүз? Биздин көйгөйүбүз ушул Мырзакановдордун эмеси тергелип акыйкат болуш керек да. Анан айткан кишилердин баарын силер жалган айтып атасыңар, маалыматты туура эмес берип атасыңар деп коркуткан учурлар да болуп атат. Мындай фактылар көп эле, бирок айта албай атышат, коркушупчу. Ошол эми кыскача айтарым, мына өкмөт жактан укчу болсо, ушуга окшогон биздин вопросторубузду бир карап, реальный чечип беришсе болот эле. Качанга чейин ушинтип жүрө беребиз биздин элибиз. Канча жылдан бери жашайсыз бул жакта? Мен уже көп эле болуп калды, 10 жылдан ашты да. 10 жылдан бери ушул жана Адилет коомдук бирикмесинен справка алып жүрчүсүз да, сиз дагы 50 сомдон туурабы? 50 сомдон алып жүрдүм, 100 сомдон да алган күндөрүм болду, 20 сомдон да алып жүрдүм. Срочный болуп керек болгондо 100 сомдон да башынан алган күндөрүм болгон. Бирок ал жасалма деп атпайбы, ошолчуму? Эми жасалма болгондо кандай десем, эми ал жасалма, бирок мындай шаарга кээ бир жерге документально действительно барып орношоюн десең ал жарабайт да. Мындай эле мектептерге болуп калбаса, так ошол. Анан айыл өкмөт эмес, эмнеге ошону Адилет деген коомдук бирикме берчү эле аны? Эмнеге айыл өкмөт бербейт аны? Билбейм булар эмне үчүн ушу мен Адилет жанагындай Адилет кылган кийин эле угуп атпаймынбы? Мен мындай ызы-чуну эми эле кийин эле билип аттам. Мына бул Акжар конушунан 20 чакты адам бизге келип өздөрүнүн көйгөйүн айтып беришти, бирок алардын басымдуу бөлүгү ошол камерага сүйлөп берүүдөн баш тартышты. Анын себеби катары бул жактагы ошол чындыкты айтып чыккан айрым адамдарга коркутуулар болуп, атүгүл айрымдарына кол салуулар, уртокмок алуулар болгондугун айтышып, алар дагы өздөрүнүн коопсуздугунан, балдарынын коопсуздугунан, өздөрүнүн атүгүл өмүрүнө коркунуч чараларын айтышып, камерага ачык сүйлөп берүүдөн баш тартышты. Жана алдыда көбүрөөк адамдар болуп чогулушуп, дагы да көйгөйлөрүн айта тургандыгын, жеткире тургандыгын, кийинки жолу дагы келишибизди суранып өтүштү. Бирок ошол эле учурда биз алардын айткандарын жүздөрүн жаап, бирок үндөрүн берүүнү туура көрдүк.
Мисалы сүйлөйүн атпайсыздар, аны сүйлөп койсоңуздар бирөө келип коркутабы же эмне болот? Коркутуп айкана уруп кеткенде эле уруп кетсечи, биз өзүбүз жалгыз жашап үйдө болуп. Рахат эже, сиз айтып койсоңуз, Мен уруп жана сабак 2 жыл банчага жаткызган угалы силер коркутасызбы? Коркобуз да биз. Коркпогула, эмне кыласың? Коркуп жашагандан көрө өлүп калган. Мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз го биз акыры, баягы мыйзам иштеген. Ана мыйзам иштесе, мыйзамыңар раз иштесе, ана мыйзам иштесе, бизге мыйзам иштебей беле, бизге иштебеген үчүн жүрөбүз да. Мыйзам иштебейт. Мыйзам иштебеген үчүн биз корболуп атабыз. Иштебеген үчүн мына бул мыйзам иштесе биз коркоп элек. Болбосо канча киши Мыйзам иштесе коркпой айтпайлык дардаңдап, мындай болгон, ооба деп. Мыйзамыңар иштебеген үчүн коркуп мынтип кысып турабыз да. Коркутуу болуп эмне болуп атат мисалы сизге? Мисалы сен жооп бересиң, сен коркпой сүйлөйсүң, мен жооп берем дей албайсың да сен деле. Дей албайм албетте. Ошондо ана. Бирөө үчүн жооп бере албайм да мен. Күндө келип коркутуп кетет да. Мен сага мынтип сүйлөп берейин, сен коргойсуңбу мени десем, жок дейсиң да. WhatsApp'tan эле сүйлөп койгондо эле канча эме кылып. Могу жерден да жана бирөө чыгып жүрдү го, жок болуп кетти, билбей экенмин. Могу кайсы көчөдөн? Тынчтыкпы? Тынчтыкты да коркутушту да. Барбы? О, даже анда сабаптыр деп атышат, Ушундай. Эмне көчөдөн белем ошо? Сабап кеттир деген чим? Кимдер сабайт аны, кимдер сабайт? Булар өзү чорныйлар бар деп айтышат. Сүйүн Мырзаканов жанагы командасында Гүлгүдөн Доева, Нарымбек, Дайырбек деген разборщиктер бар, Муса деген. Ошондо биз баягы бир кул элөөчүлүк замандагыдай эле бирөөлөрдү алып келип жашатып эле анан салык бересиң, салык бербесең сабайм деген эле система болуп атабы, Айтып атпаймынбы? Бактиярдын айтканын айтып койчу, жана эч ким жок жерден көрүнсөң өлтүрүп коебуз. Бизде Бактияр деген мынча активист бала бою кичине. Өткөндө чогулуштан кийин кармап алып, жана Нарымбек, Дайырбек, Замир, Сапарбековтар. Эч ким жок жерден ичине бир grup үчөө тегеректеп. Эч ким жок жерден кармасак жайлап коебуз деп бетин айтып. Жайлап коем деп тур, ачык. Күнгөрдү кылып салабыз. Мен деле Сүйүн Мырзаканов губернатордун кабинетинен чыккандан кийин ГУду менен РОДун миссияларын көзүнчө союп коем деди. Союп салам мен сени деди. Ачык эле айтты. Бул боюнча мен РОДуга арыз жазгам. Каралбай жатат арыз. Бара аласыз. Мына канча эжелер көп, уктуңуздарда. Союп салам мен сени деди, ачык эле. Ана мен айттым, сойчу, ана сен сойчу анан көрөбүз. Мен го коркпойм, бул эжелер коркот да баары. Бу жерде 95% коркот. Жүрөгүн суун алып салган. Сүйлөй албайт чындыкты. Себеби түндө келип сабап кетет. РОДуга сабалды деп арыз түшсө, РОДу прокуратура жаап салат фактически. Вообще карабайт. Даже ачып Мынакей ушул жерде туруп атасыңар, силер сурак алып атасыңар, ошол бир толук чыгарасыңарбы же жөн эле бизди? Биз жеткиребиз болгону, аны тиешелүү органдар, укук коргоо органдары караш керек да. Бизде болгону элдин үнүн жеткирип беребиз да биз болгону көпүрө. Бизге президентке жеткирбесиңер, Бизде президентте башка иш элдин үнүн жеткизип беребиз деп келген, үй турмак үй тамга деле жеткен жок. Бул силер биринчи эле эмесиңер, моундай келген. Аларды да коркутуп койгон чыгар балким. Силер деле коркутат, Биз мен коркпойбуз, алдагынан камсанып болбоңуз. Мына Кундуз деген келинден агазын участоктун тартып алып принтер алдырткан. Участокко налог төлөттүргөн. Мына айтып бербейсизби эмне болду? Мемелери бар. Арыз жазган РОДу. Себеп эмнеге айтып бербейсиз? Себеп участок тартып алам деген да. Жок, аны эмнеге айтып бербей атасыз мисалы? Корком деп эле айттым, мен корком. Ошондой да. Абалыбыз кыйын экен анда аябай. канча киши Смотрящий бияк. Мына 36-дан бери ушул акыркы 3-4 жылдын ичинде ушул жашап конуш болуп калган участоктордун бардыгын Сүйүн Мырзакановтар, Гүлбү Дондоева, Роза Ажыгуловалар сатышкан. Бу жерде түздөн түз өздөрү сатпайт. Бир адамдарды жөнөтүп, ошолор аркылуу сатып, анан кийин акчаларды бөлүшүп турган да. Чоң айыл болуп кетти. Бир 10дой көчө ушундай Сүйүн Мырзакановтар түскөн Машинский жанагы меме менен сатылып, мынакей азы элдер сатып алган ушул участоктарда. Бир көчөдө болжолу канчадан түтүн үй бар? Бир көчөдө мисалы Акжардын аркы башы асфальт жак башталышы акыркы 10 көчөдө, ошолор саткан 10 көчөдө. Жок эле дегенде бир 30-40тай, 60тай болуп калат. Макул, орточо эсеп менен 50 деп койсок. 50 ошондой. 10 көчөдөн ошондо 500 түтүн сатылды беле? Ошондой үйлөр сатылып ар бир участок канча акчадан болжолу? $4000. $4000. $4000. Бул жерди мамлекеттин карамагындагы жерди канча өздөрүнө өткөрүп алышты эле? Бул айдоо жер болгонуна байланыштуу мындай болгондо Ленинский айыл өкмөтү жана азыр камалда атпаймынбы? Жерди баланска өткөрбөй, контроль кылбастан арабек таштап койгон. Бул атайын жазашкан. Аким, ошол маалда губернатор, ошол маалда Марсакараев аким. Анан ошондон пайдаланышып Сүйүн Мырзакановтар атайын мошенниктик топ түшкөн дагы, анан сатып ошол акчаларды жогору жака чейин берип турганда болбосо ошол күнү камалмак да. Сүйүн Мырзаканов өзү сатпайт, муну
жанагындай бирөөлөрдү коюп ошолор аркылуу саттыртып мамлекеттик ошол убактагы чечелүү кызматтагы адамдар менен жеңишинен сүйлөшүү болгон болгон. Түшүнүктүү. Менде ответтери бар, аны көрсөтөм. Губернаторго кат жазганбыз, айдоо жерлер сатылып атат, токтоткула деп. Эч кандай жооп болбой, сунуш гана келтирип коет, карагыла деп. Все болду. Роудуну жөнөткүлө дейт. Роудан именно Акжарда жашаган Сүйүм Мырзаканов менен чогуу иштешкен мырза неме деген Чыңгыз Жумабаев, Равшан Жусупбеков деген участковыйлар келет. Именно. Ошондо бул жерлер эч жердин карамагында эмес, балансында эмесми? Ортодогу жер болсо, анан ал жерди сатып атпайбы буларчы? Анан эмненин негизинде сатып атат? Булардын ошондо документтери барбы же жокпу ошондо? Документтери жок. Бул жер территориально Ленинскийдин карамагындагы жер. Просто Ленинский атайын таштап койгондо ушу жерлерди сатыш үчүн. Атайын ташташкан. Карабай, көңүл бурбай койгон да. Ошондо сатып алган адамдар дагы баягы ооз экеле сатып алганбы? Ооз экеле, мисалы мен сатып алсам, документтери жок. Гарантия кызыл китеп беребиз деп туруп эле сатып жүргөн. Канча жыл болду булардын сатылганына? Акыркы 3-4 жылдын ичинде. 3-4 жылдын ичинде. Ашып кетсе 5 жылдан, 5 жылдан бери. Көчөлөр кеңейип кетет. Азыр да көрсөтөм. Тиякта жаңы участоктор пайда болуп, столболор коюлуп, көчөлөр болуп сатылат. Бул жакта алгачкы тургундар 2005-жыл келгенде атпайсызбы? Ошондо канчанчы көчөгө чейин эле 2005-жыл келгенде? 36-көчөгө чейин. Азыр бая канча чейин чоюлду? 43 көчө болду. 43,5 көчө болду. Түшүнүктүү. Дагы да уланып атат. Дагы уланып атат. Азыр көрсөтөм. Түшүнүктүү. 1,5 ай мурда айыл өкмөт, Ленинский айыл өкмөт ушул жерге келип чогуш кылган. 1,5 ай болуп калды, ошо февральдарда уш керек, по-моему. Марттын баштарына. Мынол үй жок болчу, онол фундамент жок эле. Мынакей могул үй жок, эчтекеси жок эле, фундамент. Могул шагалдар жок болчу. Даже терге чыгып тартсаңар бүт төгүлүп, могул столболор коюлуп, 44-45 көчө болуп, да 2 көчө кошулуп кетип атат. 43-көчө жарым бүт элек, мынакей толук эмес. Сатылып азыр. Жеңичинен сатылып атат мына. Факты налицо. Түшүнүктүү булар. Ленинский айыл өкмөткө карайт дедиңиз, э? Ленинский айыл өкмөткө карайт. Ленинский айыл өкмөт. Айдоо жерлер да ошондо булар туурабы? Мына айдоо буудай, мына жактан чыкса ана буудай себилген, мына пол бүт айдоо жер. Бул жерде Аламлийский районунун госрегистри да аралашкан. Алар жок адамдарга эшмат-ташмат деп мүмкүн аттарын каттап туруп ошол адамдарга госакты кылып берсе, анан булар секин ошол госакты менен дагы башка бирөөлөргө кымбат сатышат. Мурда 4000 болсо, азыр 7000, 8000 сатышат булар. Мына факты налицо мына. Кече жакында 1 айдан бери курулуп калды, мына таштар төгүлүп. Анан эми бул не деген беззаконие? Бул деген түздөн-түз мамлекеттин имиджине шек келтирүү. Аламлий районунун акими Бактыбек Анаркуловго бир нече жолу кайрылдык. Унчукпай отурат, ал дагы билет. Мага сатат 2 айдан документтин гарантия бүтөт деп. Анан мен сатып алам дагы сала берем да. Сизге саткан адам бул жерди каяктан алган болушу мүмкүн? Бул жерди эч кимден албайт. Бул мамлекеттин жерин ээликтеп алып сатып атпайбы? Кантип ээлеп алат? Кантип ээлеп алат? Эми мыйзам жок болсо, ушинтип эле ээлеп алып сата берет экен да. Бирок президент айтпадыбы Садыр Нуркожоевич, мындан ары баягы жерди басып алгандарга катаал чаралар көрүлөт дебедиби? Садыр Нуркожоевич телевизордон бир нече жолу айткан, мурдагы губернатор Тентишев да айткан 1-2 ай мурда катаал чара эч кандай көрүлгөн жок. Мына териштирбейби көрсө? Бул деген Садыр Нуркожоевичтин бийлигине жүргүзгөн саясатына саботаж кылып атат булар. Болбосо мына айдоо жерлерди эмне ким укук берди мына? Документтери жок. Мыйзамсыз экени көрүнүп турбайбы түздөн-түз. Мына шагалдар төгүлүп, мына жаңы фундамент коюлуп. Мамлекеттин жерин талкалашып атат ушинтип. Бирөөлөрүн чөнтөгүн толтуруп байып, Чүйүский прокурор Киязовдун катышуусу астында совещание өткөрүлдү. Айттык ушул жерди тартып, видеого тартып алып барып көрсөттүк. Видеосу бар. Роудуда дагы, Чүй прокурорунда дагы, акимиятка дагы, Бактыбек Анаркуловго, мурдагы губернатор Тентишевка дагы, азыркы губернатор Алымбаевка дагы. Жерлерди сатып атат, комиссия түзүп, барып текшерип, кылмыш ишин козгоо, үстүнөн чара көрүңүздөр десек, губернатор да айтат, Чүй прокурору Киязов, Аламлийдин прокурору Маженов дагы мынтип айтты. Роудун начальниги дагы бизге дейт сатып аткан жеринен бизге кармап келгиле дейт, ошол сатып аткан адам. Анан биз чара көрөбүз дейт. Бизде андай полномочия жок да. Биз кармап келе турган полномочиясы давно эле алып барып тыкпайт белек. Мына көрдүңөрбү, жасалма булардын атайын жазып аткан иштер. Значит, өздөрү аралашкан. Мен ачык эле айтам, аралашкан. Ачык эле, ачык. Канча жолу айттык, баргыла. Бир да жолу базып келип, комиссия түзүп, жеринде текшерген жок эч кимиз. Алдап койду текшеребиз деп.
Хотя тияка Садыр Нуркожоевичко все бардыгы жакшы, эч кандай эчтеке болгон жок. Мыйзам жүзүндө эл жыргап жашап атат. Сиздин саясатыңызды жүргүзүп атабыз. Эч кандай захват болгон жок деп жалган маалыматты кат аркылуу берип атат. Кстати, андай кат менин колумда бар. Мен көргөзөм. Ошол жогору жака жөнөткөн экен. Кандайдыр бир кудайдын мемеси менен бизге тийип калды. Маалымат кат. Тергөө чүйүп тергөө башкармалыгынын маалымат каты. Аны мен көргөзүп берем. Келгениңизге канча болду жашап атканыңыздарга? 3 жыл болду. 3 жыл. Сатып алгансыздар да. Сыр болбосо баасы канчага сотук дегендей жерди. 4 сотик. $3,000 сатып алганбыз. Ким деген адамдарды сатып алдыңыздар? Аны унутуп калдым, бир жерде баягы казайындар келип, мына менин жерим дегендер эптеме сүрөт го менде казайындар. Ошондордон сатып алганбыз. Түшүнүктүү. Жердин документтери барбы? Жок. Жок. Кызыл китебimiz, көк китеби жок бердим. Беребиз деп убада кылышты беле? Ооба. Аким өзү келип кеткен. Жок, акимге чейин бул жерди саткан адамдар. Саткан адамдар исписок кылып, бизде мисалы үчүн ар бир көчөнүн көчө башчысы бар да. Ошого дайын деген исписок кылып алып бар. Ondan biz ошого доверенность беребиз деген. Кызыл китеп алып беребиз деген эмес. Доверенность. Аны доверенность негизинде дальше эмне болот экен? Дальше ошол кызыл китепке өзүңөр чуркайсыңар деген. Түшүнүктүү. Доверенность бердиби хотя бы? Жок, доверенность жок азыр. Ал адамдарга чалып сурап атасыздарбы, бизге бербейсиңер документ бүтүрөлүү үйдүкүн деп? Чалып атат, уже элдер чуркап жүрүшөт. Көчө башчысынын аты жөнүн билесизби? Каякта барсак болобу дегендей. Көчө башчысы азыр жумушта да. Бизде азыр эч ким жок. Элдин баары жумушта күндүзү. Бирок айтор могул жактагы үйлөрдүн баардыгын сатып алышкан адамдар. Бирок документтери жок, Жок. Ассалам алейкум. Кандайсыз байке? Жакшы. Сүйүн Мырзаканов байкеге келдик элек. Үйдө жок. Номерин бересизби? Эмне тартат? Мен тартып атам. Акжар конушунун тургундары нааразычылыгын айтып аткан дал ушул Адилет жамаат конушунун коомдук бирикмесинин кабылдамасына келдик. Азыр ичине кирип, бул жактын дагы пикирин угуп көрөлү. Силер тууралуу маалымат алып келдик. Бул коомдук бирикме тууралуу, кишилер тууралуу ачык айтымдуу белеби? Коомдук. Эсептештин иштери алып барасыздар. Жашырып эч нерсе жок. Кайсы немеден? PRT'ден аты жөнү Бекомар Беков. PRT. Эме. Жетекчиси ким байке? Сиз билесизби? Жетекчиси Мырзаканов Сүйүн деген координатор, 12 жылдан бери ошол координатор болуп, бизде Адилет жамаат конушу коомдук бирикмеси деп жазылып турбайбыз. Ошол коомдук бирикме 2010-жылы түзүлгөн. Бул коомдук бирикмеге Демилге тобуна 13 адам мүчө болуп кирген. Координатор Мырзаканов Сүйүнбай Бижанович деген болгон. Коомдук бирикме эмне иш алып барат дегеле? Коомдук бирикме конуштун ичиндеги эмне көйгөй болсо ошонун баарын биз өзүбүз ошо Демилге топ алып барып аттык. Буга чейин. Ыктыярдуу. Социалдык вопросторду өзүбүз чечип келдик. Мамлекеттен бир да мамлекеттик мекемеден же ишканадан бизге бир мындай көйгөйлөрдү чечип берүүгө эч ким мындай көңүл бурганда жок, караганда жок, чечип да берген жок. Биз деген То есть мамлекеттен эч кандай акча албайсыздар? Жок, биз коомдук бирикме түзүлүп башталгандан баштап иштеп келесиз азыркы күнгө чейин. Мына сиздер мамлекеттен эч кандай акча албасаңыздар, эч бир спонсор жок болсо, анан сиздерге айлык акы деген сыяктуу каражаттар болот? Жөн эле бекер иштейсизби? Иштейсиздерби азыркы күнгө чейин? Ооба, биз ошол кезде түзүлгөндө жалпы эл жыйын кылып айына 20 сомдон ар бир түтүнгө бизге айлыкка чыгарып бергенге макулдашылганда, себеби светти сууну киргизгенге, баягы уюшканып, чоңдор менен иш алып барганга, каттарды жазганга, уюштуруу иштерин кылганга иштеп баштадык да. Ошондой бөлүп беребиз деп элдер токтом менен бекитип берген. Токтом менен бекитип берип, анан ошол акчалар чогулган. Чогулганда ал акчалар баягы биз деген счет ачып ошого салганбыз да, албайчы. Бирок баягы биз ар кайсы жерде жүрдүк да, перепись населения кылдык, тиги мектептин көйгөйү тигиларга чуркап жүргөндө ар кайсы жерде жүрбөй контор салып алалы деп могу жерге 3 контейнер сатып алганбыз. 40 тонник. Могу 3 контейнер да, ушуну сатып алып туруп анан үстүн жаап койгонбуз да, ошол акчабызга албай турупчу. Айлык албай туруп, албай турупчу, элге кызмат кылсын депчи, мал нараазычылык үчүн деп. Анан мунун калганын спонсорлорго жасаттык. Анан негизинен биз проектлер менен көп иштейбиз. Өкмөттүк эмес уюмдар менен. Себеби мамлекет карабай койгондон кийин мектеп жок, ФАП жок.
Сайдык жок болгондон кийин элдин ичинде дагы баягы балдарды окутуш керек, аз камсыз үй бүлөлөргө жардам бериш керек, жанагы үйүндө отуруп иштебей, эчтеке кыла албай жүргөн көп балалуу келиндер бар да. Мына ошолор менен иш алып барыш керек деп, ички көйгөйдү эми ичинде жүргөн биз билебиз да, сырттан келген силер билбейсиңер да, туурабы? Анан биз ошондой проектлерди тартып келип, ушул проектлер бизге жардам берип, могулардын баарын жасап беришти. Анан ар бир проекти менен ошол аз камсыз үй бүлөлөр менен иш алып барып иштеп келе жаттык да. Сиздер ошондо чет өлкөдөн гранттар аласыздарбы же кандай? Биз албайбыз, ошол проекттер өздөрү алып туруп, өздөрү биз баягы неме кылып беребиз, алардын проектиси мененчи, биз менен келип иштешет да. Мондай бир проектти алып келдик. Бизге мондай критерийлерге туура келген үй бүлөлөрдү тандап бергиле. Биз ошолор менен иш алып барабыз дейт да. Түшүнүктүү. То есть бул жакта кайрымдуулук иштери жүрүп жатат экенсиздер. Бул жакта конуштардагы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө деген сыяктуу, э? Анан бул Акжар конушуна жалпы эмне кызмат кыласыздар андан сырткары? Жалпы буга чейин биз беребиз. Ар бир үйдү тактап, канча киши бар, канча жашоочу бар деген боюнча тактоо жүргүзөбүз. Мектепке балдарды киргизүү боюнча биз алып барабыз. Эми кылган иштерибиз толтура элем. Мисалы азыркы эл айыл өкмөт деп таанып алган. Азыркы күнгө чейин мына подворный обход деп коет, ар бир кишине келип каттаганганчы бир дагы мамлекеттик орган кирген эмес. Мына карасаң, анда биз өзүбүз түзгөн база бар мына. Ушунун негизинде эле иштеп атат мамлекеттик органдар делечи. Ушул ар бир үйдү каттап биз иретке келтирип, бул жерде мисалы үй бүлө башчысы мына бул. Бул күйөөсү, мына уулу. Биз ушунун негизинде биз ушул жанагы координатор Сүйүн Мырзаханов болуп шайлангандан кийин мамлекеттик мекемелер аркылуу макулдашылып, координатор деп коюп туруп, анан ошонун негизинде справка бериле баштаган. Бул жактанчы жашоочуларга. Болбосо келечекке барса берген эмес, Ленинскийге барса берген эмес. Эчи карабай койганда, анан ошонун справканын негизинде биздин балдар төрөлдү. Каза болгондор көмүлдү. Ооругандар мына жерге ФАП, мына Акбатан ФАПына врач атайын, врач бөлдүрүп Акжар үчүн. Ошол справканын негизинде карап. Бир сөз менен айтканда, элге кызмат кылат экенсиз. Элге кызмат кылган. Кызмат кылат экенсиздер, силерге айлык бөлүнбөйт экен, ал айлык жагын кимден аласыздар? Айлык жагы Алладан. Эми ар ким өзүнүн жумушу бар, башка бул жактан сырткарычы. Активист болуп ушул эмеге Акжарга кызмат кылып. Жерде карап отура бербейбиз да биз. Биз проектлер менен иштеп атпайбызбы? Проектлер менен иштешебиз. Биз бирок грант бөлүп албайбыз. Грант бөлүнгөн алар өздөрү проект жазат, биз аларга бул жерге уюштуруу иштерин жүргүзүп беребиз. Проектти айлык акын каралабы силердин? Жок, каралбайт ал жерде. Расширение. Аны эле алып кайра элге таратасыңар да. Аны биз колго албайбыз. 10 жылдан ашык убакыттан бери 10дон ашуун адам баягы эч кандай айлык албай жүрө эле кантип отура берет деген суроо жазылбай койбойт да. Сөз чыгарылат. Анан ошол жагы мага кызык болду. Эгер сыр болбосо. Жок, сыр деле эмес ал. Ал эч кандай сыр деле эмес да. Бекер иштейсиздер айтып атат. Бекер эле. Онлар бекер иштейсиздер. Бекер эле. Түшүнүктүү. Алар азчылык үчүн деп. Түшүнүктүү, Алла кабыл кылсын анда. Экинчиси эме тапа сөмка деген сыяктууларга да акча чогултуп төлөйсүзбү? Мындай болду да, силер азыр атайын. Тапа сөмка мындай, силердин эмне максатта келгениңер азыр биздик элдерден кичине эме болуп келген окшогонса, бул мындай. Эми сөздү бөлбөй угуп турсаң, мен айтып берейин. Мамлекет мыйзамдашабыз деп, мына Садыр Жапаров келгенден кийин мыйзамдаштырабыз деп баштаган маалда биз Ленинский айыл өкмөткө бардык. Аламдын районуна бардык хакимге. Биздики мыйзамдаштуу тартиби кандай жүрөт? Биздики деле кошулду десек, ооба кошулду деди. Анан мамлекеттен кандай акча бөлүнөбү десек, жок деди. Тапа съемка, схема застройка бөлүнбөйт деди. Анан эмне кылышыбыз керек десек, качан бөлүнсө анан башталат деди. Анан 17 жылдан бери бул жерде мыйзамдашууну күтүп отурабыз да бул жердечи. Анан өзүбүз ашар жолу менен бул убакка чейин бизге бүт жолубузду деле, суубузду деле, мисалы сууну центральный чыгарып берген. Анан ар бирине киргизип кеткенди, бул өзү ашар жолу менен кылып алганбыз да. Анан биз эмени карап отура бербей, ашар жол менен бүтүрүп алалы деп бул жерге келип, бизде көчө башчылары бар. Көчө башчылары менен баарыбыз бирде жолугуп, чогулуп, токтом менен бекитип 2000 сомдон деп эме кылганбыз, жыйнайлы депчи. Бирөө мисалы макулдугу менен, мисалы сен бул жерде жашасаң, сен бар макулмун десең сенен алат, макулмун десең сени эч ким мажбурлабайт да. Анан баары ошондой болуп туруп, көчөлөргө кол койдуруп туруп, анан жанагы тапа съемкага 2000 сомдон схема застройканы топтой баштаганбыз. Топтой баштаганда эле бул жерде жанагы Тайлаков деген чыкты, бекер болуш керек, Садыр бекер айткан деп, бекер деп айткан деп анан зылдай баштады. Анан биз айттык, эгерде сен бекер жерди таап келсең, акчаны азыр таркатабыз.
Чогулуш болгондо токтомдо ал жерде пункттары бар. Эгер артып калган акча болсо 1 сом болсо да элге кайта кайтарылсын. Мамлекеттен бөлүнүп калса кайра ордун толуктап туруп бияктан. Токтомдо да ошондой жазганбыз да баарын, ошондой жазылган. Ошондой каралган анан жанагындай арыз башталды. Азыр ушул күнгө чейин мамлекеттен бөлүнгөн акча жок. Ушул күнгө чейинчи. Мына ишенбесеңер акимден барып сурагыла. Президенттин сөзүн айтып бул мындай деп атат да, силер эч бир аймакка карабайсыңар. Мисалы үчүн президенттин сөзү туура, президент бекер деди. Бекер дегенде жер кимдин балансында болсо, ошол мамлекеттик администрация же болбосо кимге караса ошол бөлүп берет экен. Биз муну да изилдеп көрдүк да. А биздин жер эч кимдин балансында болбой атпайбы? Болбой аткан себеби мындай болуп атат да. Бул деген мурун жанагы экс-депутат Аслан Малиевдин жери болгон. Ал 49 жылга арендага алыптыр. Бирок 2005-жылы эл басып алатпайбы муну? 2005-жылы ал басып алгандан кийин Малиев менен соттошуп атып 2010-жылы сот муну мамлекеттин пайдасына чечкен да. Ленский айыл өкмөтүнө чечкен. Бирок Ленский айыл өкмөтү менин балансымда жок, силерге акча бөлүп бере албайм деп атат. Аламдин району менин бюджетимде эчтеке жок, акча бөлүп бере албайм деп атат. Губернаторго барсаң, менде акча жок, мен бөлүп бере албайм деп атат. Анан 2000 сом деген эмнеден чыкты деген суроону бергим келип атат, туурабы? Менин оюмча. 2000 сом ошондон чыкты. Мисалы үчүн эч кимдин балансында жок болсок, биз давайте биз мондай неме кылалы, элге салалы ушуну, эгер эл макул болсо, дедик. Анан бизде 2180 түтүн бар. Мунун ичинен газдын үстү бар. 1-көчөдөн 7-көчөгө чейин. Газдын турбасы өткөн. Аларга документ пока чыкпайт деген. Аны чыгарып салдык. Лептин астында бар, высоковольтный линиянын астында. 50 түтүн. Аны чыгарып салдык. Спорныйлар бар. Мисалы үчүн сеники мага 1 метр кирип кетиптир, сеники 2 метр кирип кетиптир дегендерчи. Аларды чыгарып салдык. И томолой жетимдер бар. Атасы апасы каза болуп калган, азыр данный время жашап аткандар. Аларды чыгарып атып, биз 1,5 миң түтүнгө эсептегенбиз 2000 сомдон. Ошолор берсе, биз топосёмканы, схема застройканы толук жетирип, калганда ашып калган болсо, акчанын прочий расходторуна кетиребиз да, бирдеме кылабыз. Акча чогулган жок, чогулган жок. Эми чогулган жок, жанагы арыз жасатса каяктан 900 канча миң сом, 900 канча миң сом, чогулуп 400 канча сому топосёмкага төлөндү. Алардын квитанциясы турат, договору турат. Топосёмка чийилген, утверждение берилген, печаттары менен ошол эле топосёмка менен азыр архитектура иштеп атат. Анан эми калганын дагы схема застройкага төлөйбүз деп, эми ал акчаны көчө башчылары өздөрү комиссия түзгөн, өздөрү председатель шайлаган, өздөрү биз ал акчага тиешебиз да жок. Элдер инициативасы менен ашар жолу менен кылган. Топосёмкага мурда дагы акча чогултулган турбайбы? Бияктагы тургундар айтып атат, буга чейин дагы 2 жолу берген, 3 жолу берген дегендер. Мурда жанагы айтып атпаймынбы? Топосёмкага мурда жанагы светтин столбаларын койгонго, эң башында Куштаев Таалай деген проектиге чогултулган топосёмкамыз, эң башында Куштаев Таалай деген чогултуптур. Бизге чейин. Ага моореки светтин столбаны кайерге коюш керек, трансформаторду кайерге коюш керек дегени чогултур ошо кезде. Андан кийин 500 сом деген чогулган генпланга деп. Генпланга деп чогулган азыр Ленскийдин счетунда турат 391 миң сом. Счетунда турат азыр ошол акча. Анан азыр 2 миң сом чогулду. Андан бөлөк элден акча чогулган эмес. Мына мен 12 жылдан бери ушул жерде иштейм. Бул жакта 43 көчө бар деп атпайсызбы? Бул жолу канча гектар аят берет дагы, канча түтүн үй бар бул жолу? 147 гектар. 148 гектар да. 148 гектар, анан эмелерди бул жерде 2200гө жакын эме. Mesela kebirler bir үйдө да 2ге бөлүп алгандар бар. Ошолор баарын кошкондо 2 сөтүктөн да кебирлердики. Ошо баарын кошкондо 2200 участок да. Салынганы, салынмаганы бар. Так стандарт 4 соттуктанбы негизи, Кандай? Эми 4 соттуктан берде мамлекет бөлүп бөлгөн эмес. Бул берде уже топ башчылар бөлгөн башындачы. Бирөөнүкүн 3 сөтүк, бирөөнүкүн 4 сөтүк, бирөөнүкүн 6 сөтүк кылып бөлө берген. Алар эмнеге таянып бөлгөн аны? Эми ал ошого сұраш керек да. Биз билбейбиз. Алар неге таян? Алар эми билбесем акча кылса керек, сатканда. Мисалы мен деле сатып алгам жердичи. Меники 3 сөт. Бул жердин баары захватчик эмес да. 2005-жылы Бакиев келбеди беле. Акаев кетпеди беле. Ошол кезде, ошол переворот болгон кезде эле эл келип туруп эле баягы перевороттон келип туруп эле бияк басып алган. Бул жерде 7 дуандан келген эл бар. Басып алганда эжеке мындай болот да. Ашчылык бөлүктө гана басып алган болсо көпчүлүк сатып алыптыр, анан басып алган. Жок, отурса
ошол эле басып алган. Мен деле басып алгам да, мисалы үчүнчү. Жок, мен негизи сатып алгам да. Например, ошол кезде мисалы үчүн могу жерде 30 киши болсо, 30 кишиге сени топ башы кылган. Бек сен могу 30 кишиге топ башы болду, сен могу жерди бөлүп бер. Замир сен 30 кишиге топ башы болду, могу жерди бөлүп бер деп туруп эле списокто эле ошол жерде бөлүп берген да. Мен угушума, мен 2008-жылы келип сатып алгам да. Мен дагы бир жерди. Ошондой кылып эле топ башлар ошентип эле бөлүп беришкен. Анан бөлүп берип эле баары алып койгон, жерди мыйзамдашабы, мыйзамдашпайбы деп атып эле, анан эле сен мисалы үчүн 30 кишини списоктадың да, туурабы? Анын 5 өзүңдүкү, 25-inde эл бар, сен 5-өн эле сатып кеткенсиң. Ушундай да. Бир эле топ башы 5тен жерди, 10дон жерди алып коюп эле сатып кетишкен. Анан ошолордон сатып алышкан да элдер. Сиздер азыркы тапта бир айыл өкмөттүн функциясын аткарып аткан экенсиздер да, туурабы? Типа, ошол сыяктуу. Анан маалыматта сиздер берет экенсиздер го. Маалыматты? Маалымат, справка. Берчүбүз. Мен айтып атам, өлгөнү дагы, төрөлгөнү дагы ошол менен төрөлүп атты деп атпайбы? Ошол катта. Алар расмий жарайбы же жасалмабы? Жарап эле ошол менен эле төрөлүп атты, справка мамлекет. 12 жыл жараган справка эмнеге жарайт? Кабыл атты, кредит алып атты. Анан анда сен сөзүң боюнча азыр жасалмаган болсо өлгөндөрдү казыш керек, төрөлгөндөрдү кайра төрөлгөн жагына киргизиш керек. Өлгөн киши өлө берет да. Жок, эми документ болсо деле. Өлгөн кишинин справкасы жок көнбөйт да. Көнбөй атпайбы? Жер бербейт да справкасы. Жер бербейт. Кайсыл жерде турат дейт. Төрөлгөн деле ошондой болуп атпайбы? Мисалы, биздин справкасыз эме калган эмес. Сиздердин коомдук бирикменин берген справкасы баягы жасалма эмес деп кайсы орган жарактай алат? Мисалы, айыл бардык. Ленин район, то есть могу Ленинский айыл өкмөт дейсиздерби? Мындай эме ошолдо картаксак болобу? Эме кылбайсың сен эме. Ал ар кимдин өз функция эмеси бар да, туурабы? Шофёр машина айдаш керек. Доктор укол кылыш керек. Сен бардагы юридический баа бере турган эмелерден мекемелерге барышың керек. Азыр мен юридический баа бере турган киши эмесмин. Сен дагы ал киши эмессиң, туурабы? Сен мына жок мындай деп кесе айта албайсың. Бизде юридикалык баа бере турган эме тергөө органдары бар. Тергеп сотко өткөрүлөт. Сот чечет анын барат дагы. Анан ушул убакка чейин муну кара, сен азыр логистика бойдо бүт жака жарап келген нерсе мамлекет эгер таза эмес болсо ушуга чейин карабайбы. Өзү келип туруп мына жерге токтоп туруп сеники жараксыз. Мына мен мынетке мамлекеттик бийлик мына болот дебейби эле. Бүт жак 12 жыл келди ушул уюшулуп. Мына биздин демилгендин аркасынан мына азыр мурдагы пасоя баягы каттоосуна карабай берилип калганды биз демилгелеп чыкканбыз. Законду ошол биз жанагы проектлер менен иштешип, ошол законду биз сунуштаганбыз парламентке. Аламинский районго барсаң азыр соцзащитага биздин эле ошо справка биздин акты менен буларга эме берип атат. Пособие. Азыркы тапта дагы жарактуу анан. Жок, азыр Ленинскийге барасаң справкага. Айыл өкмөткө бизде ошо Ленинский. Ушул эле, могул эле биз түскөн эле элдин каттоосу менен эле берип атат. Справканы азыр айыл өкмөт берип аткан болсо, азыр айыл өкмөт Ленинский карап атабы? Кыскасы буякта азыркы тапта? Полный. Жок. Только справка берип атат. Справканы эле берет. Сиздер азыр бул жакта ак жар конушуна эмне алып баратасыздар азыркы тапта? Биз дагы эле коомдук эмелер менен иштешебиз баягыдай. Кайрымдуу кечелер менен акыркы эмесин айтайын, 30 кишиге 20 килограммдан нун жанагы эме боюнча бирден коробка продукты алып келип биз ортомчу болуп кайрымдуулук фонддор менен иштешебиз. Бирок мурдагыдай баягы айыл өкмөт сыяктуу функцияңыздар жоюлуп атат азыркы тапта. Мыйзамдашуу процесси жүрүп атпайбы? Канчадан бери жоюлуп атат? 2 ай болуп калдыбы? 2 ай болдубу? 2 айдан бери. 2 айдан бери, 2 ай. Азыркы тапта толук кайрымдуулук фонд катары иштеп баштапсыздар. Бекман туюм катары иштеп. Түшүнүктүү. Жана Сүйүн Мырзаканов деген мырза өзү каякта жумушта эмес азыр, Жок, азыр жумушта. Силерге бирөө арызданды. Ооба, бизге деген биякта тургундар азыр 20 болгондор. Атын билсек болобу? 20 чакты адамдар болуп сүйлөп бериштен көрөштүр да. Бул сиздердики да чыгат, алардыкы да чыгат. Ушул жарандардын кайрылуусу менен келдик. Анан алар ар кандай жүйөлөр айтып атат. Баса мисалы, ошо Топошенкага буга чейин 2-3 жыл акча чогултулган. Анан бир ошол 10 жылдан ашуун убакыт ар бир справка алган сайын 50 сомдон жасап турган. 20 сомдон. 20 сомдон биз могу компьютерлерге кагаз алабыз. Айтпайм, элдин айтып атам да. Ошентип ал акча мынча түтүнгө, мынча кишиге өткөндө мынча миллион сом болот экен мынча жылда. Баягы бул ушундай коомдук бирикме деп ачып алып эле өздөрү айыл өкмөттүн функциясын аткармыш болуп,
баягы элдердин акча жасаган деген доллар коюлуп атат силерге. Ошол канчалык негизи? Сен азыр бар дагы ушул как раз тергөө иши бүт арыз жазгандар. Булар арыз жазган. Тергеген кишиден барып эле жыйынтыгын алып албайсыңбы? Мисалы мен бирөөнү күнөөлөйм. Мисалы да, мен сен мени күнөөлөйсүң, мен актанам. Аны көзүн эмес үчүн мамлекеттик орган бар турабы? Сен арыз жазасың, мени тергейт. Барат дагы тергөө иши аныктап туруп, кылмыш курам болсо сотко өткөрүп берет да. Азыр ошондой тергөө иши жүрүп атат. Сиздердин үстүңүздөн арыз жазган. Азыр мындай да булар ошо сен айтып аткандай мен аларды жамандабайм, аларды жаман деп айтпайм. Алардын да өзүнүн деңгээли бар, алардын да өзүнүн түшүнүгү бар, алардын да өзүнүн укугу бар. Мен аларды жамандоодон андай мындай дебирден алысмын. Бирок ошол эле адамдар АК-пресске 3 жолу чыгышты. 300 канча арыз жазышты. Жеке эле биз эмес, карабай деп ровдун үстүнөн жазды, прокуратуранын үстүнөн жазды, акимдин үстүнөн жазды, Ленинский айыл өкмөтүнүн үстүнөн жазды. Булардын болгон эле мындай бир жумушу арыз жазуу менен алек да, бизди жамандоо менен алек. АК-пресске 3 жолу чыкты. Азыр интернетти ачып Акжар деп карасаң, только бизди гана жамандаган маалыматтарды угасың. Бирок Кудай ошолордун да ичине иман берсин. Мен аларды жамандабайм, мен алардын деңгээли ошол экен. Кудай тараза. Анан коомчулук мисалы үчүн эл тараза. Биз канча жылдан бери эмне иш кылып атып, эл билет. Алар мына канча ай болуп калды? 5-6 ай болдубу? 5-6 айдан бери чыгып алып, алар ошондой иштерди кылып атат. Эми Кудай алардын ичине иман берсин. Просто элдин ынтымагын бузбай, элди ынтымакка чакырып туруп, могу документибизди чыгарып алсак, андан кийин мамлекет өзү бу жерге кимди коет, кимди иштетет, кимди алып келип айыл башчы кылат, кимди алып келип справка бердиртет, аны мамлекет чечет. Биздин бир гана максатыбыз ушу элге документти алып берип, ушунча жылдан бери кылган эмгегибиздин аягында элге документти алып берип туруп, жакшынакай гана чоң рахмат. Биз жакшы кызматты кылдыкпы, жаман кызматты кылдыкпы, силерге жактыкпы, жакпадыкпы, Алла ыраазы болсун биздин кылган ишибизге. Силер ыраазы болгула. Чоң рахмат деп эле кетип калабыз. Кыскасы ошол биз кимден угуп, эмне эсептен келгенибизди мындай түшүнүңүздөр да. Анан ошого баягы алар айтты, укчубузду уктук. Ошолорго жооп беретинде сиздердин да пикир болсо эки тараптуу кылып берели. Айтады болсо. Жакшы нерсе. Бул анан рахмат. Себеби бизге дала экенбичи. Келет да тигилер такатта калып барып туруп, кел мен да сүйлөйүн десең кетип калат да. Баягы журналисттик эме бар го. Асанга сөз бергенден кийин Үсөнгө да бериш керек. Рахмат анага. Жок, сүйлөй турган сөзүңүз болсо ошону. Жок, сүйлөдүк. Эми сен эмнеге батпай калат деп атпайсыңбы? Биз толтура сөз бар эле. Биздин история көп. Сүйлө десең сүйлөй беребиз. Кыскасы азыркылар жооп болуп эсептелет экен, макул? Сиңиздерге ийгилик. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр тапта Чүй облусунун Аламин районуна караштуу Ленин айылдык аймагынын астында турган чагыбыз. Бул жакта ошол Акжар конушу ушул айыл аймакка карайгандыктан улам аталган жогорудагы маселелер боюнча ушул айыл өкмөткө келип бир расмий органдардын расмий жоопторун угалы деген максатта келдик элек. Бирок 9-10 майга чейин бул жактагы эс алуу күндөрүнө байланыштуу эч ким жумуш ордунда жок экен. Андыктан биз алдыда бул темага дагы кайрылып бир расмий органдардын дагы айыл өкмөттүн дагы бир расмий жообун алып бергенге аракеттенебиз алдыда буюрса. Сиз болсо бул видеого лайк басыңыз, өзүңүздүн пикириңизди калтырыңыз жана бул маалыматты башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз. Анан да албетте биздин каналга катталганды унутпаңыз.